саламатсыздарбы? Студиябыздын кезектеги мейманы ырчы эстрада жылдызы Гүлжигит Сатыбеков. Гүлжигит мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Алгач биздин студияга келгендигиңиз үчүн биз сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Алгач эле бере турган сурообуз, жакында мына репетиция аттуу чоң концертиңизди эл алдына тартууладыңыз. Жандуу үн менен болду. Ушул концертти баягы берип бүткөндөн кийин кемчиликтери, ийгиликтери көрүнүп калат эмеспи? Сиздин көз карашыңызда кандай кемчилик, ийгиликтерди көрө алдыңыз? Жакшы болот. Концертте эми элге билинбеши мүмкүн, бирок өзүбүзгө кемчиликтер сезилип атты. Ушул үн коштоочулардын сахнадан түшө албай калып калгандары, анан музыканттардын ойноп атканда жаңылып аткандары баардыгын билип туюп ушундай нерселер болду. Анан жалпы жонунан айтканда концертибиз ийгиликтүү болду. Башкырчылардан кандай өзгөчөлөнүп элек? Сахналардын жасалгасы, жандуу аспаптар, анан ошондой эле коноктордун чакырылбаганы, башкырчылардын жоктугу. Анан концертибизде эл ушунчалык колдоп, бийлеп, сахнадан кетиришпей, концерт бүттү десек да кетпей, кайра чакырышып, суранышып, өтө жогорку деңгээлдеги концерт болду. Ооба, жогорку деңгээлде концерт болду. 3 саат бою жандуу үн менен ырдадыңыз дешет. Бирок эми ушу чындыгында эле 100%га ишенсе болобу, жандуу үн менен ырдалдыбы же ортодо бир тыныгууларда фонограмма кетип турду? Анткени жандуу үн менен 3 саат бою ырдаш кыйын болуш керек. Буга чейин кафелерде, тойлордо көп иштеп жүргөнбүз. Тойлорго чыкканда суткалап ырдаган үндөр болгон, жандуу үндөрдү. Кафеде иштеп жүргөн убагыбызда да 5-6 саат жандуу ырдачубуз. Бул жөнүндө бизде тажрыйбабыз бар. Фонограмма Ош шаарында концерт бергенибизде 20% фонограмма колдонгонбуз, себеби концерттин ачылышында. Аурага көп иш керек. Залга эл баягы көрөрмандар менен ортодо бир кандай связга болуш керек да. Ошо көнүп алдыча, сахнанын бир аурасына көнүп алдыча, башында фонограмма колдонгонбуз, андан кийин эл боштоп кубаттап кеткенден кийин жандуу. Атактуулукка жетиш үчүн көптөгөн жолдорду басып өтүш керек. Сиздин баягы эстрада жылдызы учурда баягы ырчы болуп келгендигиңиздин тарых таржымалы ар бир кыргызстандык сизди сүйгөн көрөрмандарыбызга маалым да. Анан ушул атактуулукка жетүү менен кандай атактуулукка жетиштин өзү кандай экен, анан ушул атактуулукка жетүү менен мамлекеттик кызматтагы иштерди бүтүрүүдө кандайдыр пайдасы тиет болду экен? Атактуулукка жетиш үчүн эмгектениш керек. Эмгек. Анан мен айта албайм, атактуу болдум, мынтип кеттим, тигинтип кеттим деп айтыштан алыспын, бирок талыкпаган эмгектин жыйынтыгы, ошонун акыбети өзүнүн жыйынтыгынын мөмөсүн берип келип атат. Казакстан көрүп келип атабыз. Анан жанында сиз айтмакчы, атактуулук сизге кандай, атыңыз кандай жардам берди деген суроо берип атасыз. Эл катары эле биз деле. Чоңдорго кирсек деле эл катары өзүмдү тааныштырып, анан жеңилдиктер болот, жардам беришет. Ар бир чыгарманын жаралуу тарыхы болот эмеспи? Өзүңүздүн чыгармаларыңыздан тагдырыңызга жакыны барбы? Жаралуу тарыхына бир жаралуу тарыхына Коштошуу деген ырымды айта алам. Бул чыгарма келинчегим экөөбүздүн ортодогу мамиледен улам жазылып калган чыгарма. Коштошуу деген ырды жазганымдан кийин мен үй бүлөмдөн ажырадым десем болот. Себеби ыр дагы бир жашоого бир өзүнчө таасирин берет. Бул чыгарманы аялым менен жашап аткан убакта эле жазылган болчу. Жыйынтыгында 2 жолго түштүк. Карапайым калкка караганда ырчы чоңчуга, саясатчыга жакыныраак. Кечиргенде жакшылык болот,
тойлууларда кездешип жүрөсүздөр. Анан сиздин оңуз боюнча жөнөкөй жашоодо саясатчылар кандай тартып отургандар? Мен эми негизинен саясатчы эмесмин. Экинчиден андай саясатта жүргөн адамдар менен көп катышпаймын. Менин чөйрөмдө жүргөн адамдардын баардыгы жөнөкөй адамдар. Досторум, карапайым адамдар. Анан чыгармаларымдын көпчүлүгүн ошол карапайым элдин арасынан алып жазган үчүн ошол ырларымдан өзүм да ырахат алам. Себеби карапайым адамдар менен отурсаң алардын арманы андай бийиктери, ошо жүрөктөгү көйгөйлөрү бир башкача да. Ал жактагы адамдар менен башкача. Гүлжет мырзаны бир сырдуу айым каржылайт, эми өзү бай айым дешет. Гүлжет мырза тууралуу китеп чыгат жакында деген иштер бар экен. Ушунун канчалык деңгээлде чындыгы бар, эмне үчүн бардыгы болсо керек. Мен сизге бул жөнүндө кененирээк тагыраак айтып берейин. Альманах деген журнал чыгып атат. Анан ал журналды өзүмдүн жанымдан каржылап атамын. Жана ошондой эле Салима Шарипова деген эжебиз бир эссе, сен тууралуу бир эссе жазайын деп атат. Ал китепти дагы өзүм каржылаймын. Ошол андай демөөрчү, андай нерселер жок. Мен бирөөгө тили кызык болбостон башымды эдеп өтөт. Мен сенден мынча акча алдым эле деп анын астында өткөн күнү жооп берип отурдум калам. Көптөгөн ачылар продюсер менен иштешип жүрүшөт. Анан сиздин көз карашыңызда продюсер менен иштешүү кандай экен? Продюсердин кереги барбы жок? Бир баш жакшы дейт. Эки баш андан жакшы деп коет го. Продюсер менен иштешкен жеңил жактары бар. А бирок Кыргызстанда продюсер жок да. Мен ушундай баа берем. Себеби продюсер кандай болуш керек? Продюсер деген өнөр адамы болобу? Окуп аткан, мисалы, жогорку окуу жайда окуйбу, болбосо бир айылда жүрөбү? Ошондой таланттуу адамды табып, мисалы баягы көз ачыла эле кулактын көзүн тазалап, элге суу бергендеги нерседен. Ошондой ак келип нөлдөн баштап тургузуп, ырларын жаздырып, келбетин карап, стилин карап, ырларын жаздырып, ошол ырчыга расписание түзүп берип, ошондой адамдарды продюсер дешет болот. Ошол ырчы үчүн күйөрман болгон. А бизде кандай? Бизде тескери. Даяр нерсеге келип жармашышат. Бир жылдан кийин эле ызычуу, талашып, бири-бирин жамандап, барып радиодон ырларын алдырып, газетага барып копойдун албагыла мектебиле. Бул нерсе керек эмес. Анын чындыгы продюсердин Кыргызстандан көрүнөт. Кайсы бир учурларда Кыргызстан оңдорунан нааразы болуп жүрдүңүз беле, анткени ырларымды чыгарбайт деп. Чынында эле Кыргызстан оңдорунда коррупция барбы? Бир ырды чыгарыш үчүн $100 $300 чейин бериш керек. Акча бергенди ушунчалык жаман көрөм. Телевиденияларга башка жерлерге да чакырышат. Өздөрү талантыбызды сыйлап чакырса, биз эми ал телевиденияларга товарбыз да. Ошо бизди көрсөтүп, ошо менен жан багышат. Анан кийин биз аларга да төлөп, ырыбызды да жастырсак, аранжировка кылдырсак, клип тарттырсак акчага. Анан барып бир телевиденияга тыйынын төлөп, менин клибимди кетирип койчу, менин ырымды кетирип койчу. Каяка барабыз анан ырчылар? Ырчылар ошон үчүн жарыбай жүрөбүз. Тойлорго барып 1000 сом, 2000 сомдон ырдап. Бул чыгармачыл чөйрөдө жүргөн өнөр адамдары элден алдыда жүрүш керек да. А Кыргызстанда наоборот эл алдыга кетип калып, ырчылар аркада калып калды. Мисалы бир тойго барыңыз, 7-8 ырчы келип тизилип турат дагы, бирден экиден ырдайт. Кел деген киши жок же. 1000 сом, 2000 сомду алып кийинки тойго шашышат. Тойго деген эл сонун кылып күтүп алып, ошо элдин көңүлүн көтөрүп, ырдап, эл менен аралашып, жакшынакай болуп кетсең, ырчы деп айтсак болот. Бул баягы сиздин чыгармаларыңызды жайып тууда эң бир жакшы формасы болгондой.
пираттык дисктер болуп көз карашыңыз кандай? Bunun жакшы дагы, жаман жагы дагы бар. Мен эми жаман жагын айтып берейин биринчи. Коштошуу деген ырыбыздын клибин тарттырып чыкканынан кийин дис саткан балдар келип айтышты эле. Мен мынча пайда көрдүм ушул клибиңизден. Мен мынча пайда көрдүм дешип. Анан кийин чынын айтайын, акыркы убактарда диск да чыгаргым келбей калды да. Аны канча мээнет кылып жаздырасың, бир түндө 1000-2000 экземпляр басып алып, өткөндө бир диск алсам, кыргыз эли артисти Гүлжигит Сатыбековдун ыр жыйнагы деп чыгарып жазышпайт. Аны окуп алып дагы уялдым өзүмчө. Эл артист болуп чыкпай жатып эшиктен келип. Буга мамлекет дагы буну тыя албай атат да. Буну тыйыш керек. Биздин клип эч нерсе эмес, Курманжандатка дүйнө болду. Курманжандатка дайым биз унчукпай эле отурсак болот. Бирок бул нерсеге биригип бардыгыбыз жасасак болот. Бул жөнүндө Борончу Кудайбергенов бир иш алып барган болчу. Ал деле жыйынтыгын бербеди окшойт. Сиздин көз карашыңызда кандай чара колдонсо болот ушуларга? Тыйыш керек, кармаш керек, орган иштеш керек, кыргыз патент иштеш керек. Эгерде ушундай маданият тармагына бир сизге бир кресло коюлуп ошол жака бара турган болсоңуз, маданият жагына кандай салым кошо элек, эмнени өзгөртүп ала элексиз? Мен бул жөнүндө такыр ойлонбоптун эке. Ачыгын айтайын. Чиновник боломун, мындай кыламын деген ал менин оюмда да жок. Мен кыргыз маданиятын ушул көтөрүп даңа саласам деген гана ой максат менен жашап келем. Ал убакыт келеттир, анан өзү көрүнөт бардык. Ырчылыктан башка кийин башка кесиптин ээси болуп кетем деген оюңуз жокпу? Мисалы көп эле ырчылар ырчылыкты таштап бизнеске өтүп кетип жатат да. Сизде ошондой ойлор жокпу? Бизнеске шыгым жок менин. Мындай алып сатты кыла албайм. Биздин үй бүлөдө да, биздин ушул ата тегибизде да кандай соодагерлер чыккан эмес. Биздики оборот болбойт, наоборот болот. Ошон үчүн кырдай эле келебиз. Ушун менен биз өз берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биздин студиябыздын мейманы ырчы Гүлжигит Сатыбеков болду. Гүлжигит мырза, биз сизге терең ыраазычылык билдиребиз да мындан аркы да ишиңизге ийгиликтерди каалап кетмекчибиз. Сиздин ырларыңыз ар бир үйдө жаңырып турсун, анткени чыгармаларыңыздын ар бири баягы үй бүлөлүк турмушка керектүү боло турган, ар бир адамдын жүрөгүн үйүп турган чыгармалар экен. Ошондуктан кыргыз эли сизди, кыргыз элинде күйөрмандарыңыз көп деп эсептейм да. Мындан ары дагы ошондой жакшы чыгармаларыңызды жарата бериңиз. Саламатта калыңыз. Рахмат, сиздерге да рахмат, саламатта болуңуздар. Саламатта калыңыздар.